бардыгы айтып атмак экен. Кадам Ош шаарында иштесе бардыгы депчи. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, мен сиздерден аябай сыймыктанамын. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев кызматтан кетти. Бул тууралуу жергиликтүү сайттар өз булактарына таянып жазды. Алынган маалыматтарга караганда Токторбаев өз каалоосу менен кызматтан кеткендиги белгилүү болду. Расмий кызматтар азырынча маалымат бере элек. Буга чейин дагы мэрдин кызматтан кеткендиги тууралуу маалыматтар тарап. Бирок шаардык мэриянын басма сөз кызматы мындай маалыматтарды четке каккан болчу. Эскерте кетсек, Жеңишбек Токторбаев 2025 жылдын 23 январында Ош шаарына мэр болуп дайындалган. Ага чейин ал Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты болчу. Ал эми Ош шаарына мэр болуп Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев келери айтылууда. Оштун мэри кызматтан кетти. Бул тууралуу Жеңишбек Токторбаев Наматка билдирди. Анда Оштун мэри кызматтан кетүү тууралуу өзү арыз жазганын айтты. Токторбаев Ош шаарынын мэри болуп былтыр январда дайындалган. Ал бир нече жолу Камчыбек Ташиевдин досу жана анын кадры экенин айткан жайы бар. 58 жаштагы Жеңишбек Токторбаев 2021 жылы Ата журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен Жогорку кеңештин 7-чакырылышына депутат болуп шайланган. Bir жылдан бери мэрлик креслону ээлеген Токторбаев мыйзамсыз курулуштарды бузганы жана жөө рейдтери менен белгилүү болду.